Салам достор, өзүмдүн кабинетимдеги миллиондор менен мактанып койсом көз тийип кетпейби экен ооба. Командамдын саны азыркы учурда 317, ал эми жеке менин ссылка менен катталган адамдын саны 220. Так, бул жерде 1.067.300 деген менин салган акчам. Ал эми жалпы бул жерде менин салган акчам жана кирешем кошулуп жалпы айтканда 2.019.000 акчам бар. В потоке деген жерде 2.019.000 акча меники. Аларды чыгарып өтө элекмин. Ошол 2.019.000 акчаны күнүмдүк кирешенин негизинде майдалап мынтип жеп чыгарып ичемин. Көрдүңөрбү? Мына 5.000, 4.000 20-январда 5.916 түшкөн. Буюрса эртең 21-январда 6.000 түшөт. Кийин 6.200, 6.400, 6.600 болуп, ушул 6.000 түшүп аткан акча күнүмдүк киреше 7.000ге барат. Андан көтөрүлүп 8.000ге барат. Андан көтөрүлүп 9.000ге, 10.000ге болуп күнүмдүк киреше өсүп жогору карай кете берет. Түшүндүңөр э? Жалпы менин буга чейин чыгарган акчам 425.711 дейт. Көрдүңөрбү? Вот. Ал эми командаман түшкөн бонустар мына ылдый жакта турбайбы? 1.300.000, 1.600.000 деген акчалар булар менин командаман түшкөн бонустар. Мен лидер болгонум үчүн көбүрөөк бонус түшөт. Мисалга, эгер кааласаңыз сиз эле команда түзүп иштесеңиз болот. Бул сиздин өзүңүздүн жеке каалооңуз. Бул жерге келген адам чакырбай койбойт. Баары бир тууганыңа, досуңа, таанышыңа айтып каласың сүйлөшүп олтурупчу. Так, бул жерде быстрый поток, быстрый потоктон чыгарган акчаларым көрүнүп турат, историялары. Стартовый потокто история анча деле көп эмес. Бул жактан деле чыгарган акчаларыбыз бар, бирок азыраак. Биз основной ушул растущий поток менен иштейбиз. Анан мен жакынкы могул акцияга катышып канча акчаларды акциянын негизинде салдым, көргөзүп берейин. Мына В потоке 2 миллион деп турбайбы? Мынакей. Көрдүңөрбү? Башынан баштап көргөзөйүн. 31-декабрдан баштайын. Акция 31-декабрда башталган да. Так, меники декабрга чейин көрүнүп кетиптир датам. Акыркы жолу мен 16-декабрда 81.000 салганымда 101.250 кошуп берген. Көрдүңөрбү? Андан кийин 31-декабрда акция башталды. Бул акция 1 жылда бир болот болчу, ооба. 31-декабрда бисмилла деп саат 11-де уйкудан туруп 100.000 салганмын. Икарин сатып алган эмесмин. 100.000 салгам, жөн эле растущий потокко 100.000 рубль. Мага 150.000 кошуп берген, ооба. Авто поддержка 150.000 рубль деп турбайбы? Бул акцияга катышкандын белгиси. 3-январда дагы акция болгон. Түнкү саат 1:30да 11.000 салгам, пополнение 11.000 деп турат. После 11.000 салганымда авто поддержка еще 11.0148 деп турат. Мен өзүм 11.000 салдым и мага плюс 11.000 кошуп берди деген сөз. Ошондой экен, 3-январда эртең менен саат 10-до 200.000 салгам. Эртең менен саат 10-до 200.000 салганмын. Авто поддержка 300.000 деп турбайбы? Менин салган 200.000 акчама 300.000 кошулган. Акциянын негизинде авто поддержка деген бул Икарис 100% бизге подарок болгонун түшүндүрөт. Акция мына ошондой болот. 4-январда өлүп талып дагы 50.000 салган экенмин түнкү саат 3-тө. 50.000ге плюс 62.500 кошулуптур. Авто поддержка деп турбайбы? Түнкү саат 02:53-тө көрдүңөрбү? Еще ошо менен 4-январда обедте салыптырмын 2:30-да. 50.000 дагы салыптырмын, дагы 50.000 салыптырмын. 4-январда түнү салыптырмын 50.000, кайра күндүзү дагы мына түштө 50.000 салыптырмын. Пополнение 50.000 деп турат. Плюс 62.500 авто поддержка деп турат. Көрдүңөрбү? Мисалга, вот. Анан 15-январ менин туулган күнүм болчу. И Меркурийдин деле 13 жылдык туулган күнү болчу. 15-январда кайра акция башталды. Копилкамдан, копилка деген бул эмне? Ошол түшкөн кирешем копилка бөлүмүндө чогулуп турган. Копилкамда турган 54.000 кайра салып салдым, акцияга катышайын деп. Авто поддержка 67.500 болуп, дагы мага киреше кошулду. 17-январда 60.000 салдым, түнкү саат 2-де уктабай 60.000 салдым, пополнение кылдым 60.000. И после 60.000ден кийин түнкү саат 2-де 75.000 авто поддержка болду. Мен салган 60.000 акчама 75.000 кошуп берди. Эми 17-январ 11:30да 10.000 салдым. Авто поддержка 10.000 кошулду.
18 январь 100 миң салдым. Авто поддержка болуп 150 миң кошулду. Көрдүңөрбү? Акцияга катышкан акчаларымды после 19 январь өлүп талып 10,5 60 миң салыптырмын. Плюс авто поддержка 75 миң болгон. Мен салган акчам 60 миң. Авто поддержка бул эмне? Мага түшкөн киреше пайда. Мунун баардыгын бир күндө чыгарып кете албайсың, но нормально бизге. 19 январда акция бүттү, бүтпөдү деп саат 10:30 дагы 100 рубль салып көрдүм. Видео тарттым болчу да, ошого 100 рубль салдым. Акция бүтпөгөн экен, 100 рубльга авто поддержка болуп 50 рубль кошуп берди, мисалга. Анан 20 январь эртең менен 10:33 100 рубль салып текшердим да бүгүн 20 январь. Текшердим 10:33 100 рубль салдым. Авто поддержка болуп 100 рубльдун үстүнө 50 рубль кошуп берди. Анан акция бүтө элек экен деп кайра өлүп талып 20 январда ошол эле 10-30 саат өткөндө 50 миң салдым. Пополнение кылдым, 50 миң киргиздим растущий потокко. Кара эле ошол эле минут, даже 1 минут аралыгы болгон эмес, секунд эле түшкөн да мына. 10:34 акча салдым 50 миң. Плюс 10:34 62 миң 500 кошулган авто поддержка болуп 10:30. Анан 20 январь бүгүн кайра эле саат 3:30 бирөө акция болтабы жокпу экен, кабинеттен текшерип бер дегенде мен кабинетке кирип 100 рубль салсам, менден 2 арин сурады. Анан 2 арин төлөдүм. 100 рубль салганым үчүн 50 рубль кошулду, мисалга. Бул деген акция бүттү. Акция бүткөн мезгилде деле растущий потокко акча сала бересиз, бирок 2 арин сатып аласыз. Мына 20 январь түшкү саат 3-төн баштап уже акция жабылды, акция бүттү. Эми бул акция болушун дагы 1 жыл күтөбүз, Кудай буйруса. Түшүндүңөрбү эми? Мына акция бүттү. Азыр кимде ким акча салса 2 арин төлөйсүңөр. Мынакей достор, силерди акция менен тааныштырып чыкты. Мен акцияга Кудайга шүгүр нормальный акча салып алдым. Эми байдын катыны эмесмин го, бирок Кудайга шүгүр бир миллион акча жөн эле кирип кетти бул жакачы. Негизи бул миллион акчанын ичинде 500 миң кут курулуш компаниясына берип үй алайын деген ниетим бар эле, квартирага первоначальный взнос төлөйүн деген ниетим бар эле. Анан 200 миң кредитим бар эле, ошону жабайын деп чогултуп аткан миллионумду акция болгондо жаңы жылда салдым. 15 январь тыгып салдым поток кешке. Кудай буйруса ушул жактан дагы да көп миллиондорду чыгарам деген ишенимде турам. Мен бул жерге ишенем. Мен өзүмдүн акчамды салгандан коркпойм. Себеби ошого жараша көптөгөн билимдерди, сабактарды алып атам. Эгер кимде ким корксо, акча салбай эле коюңуз, катталбай эле коюңуз, кирбей эле коюңуз. Кирдиңизби, кирип алган болсоңуз, дальше сабактарды көрүп, түшүнүп, кабыл алып, өзүңүз изилденишиңиз керек да. Мисалга кирип алып туруп негатив сүйлөп отурганын кереги жок. Киргиңиз келбейби, жакпайбы, ишенбейсизби? Анда кирбей эле коюңуз. Мен сизди ишендиргенге милдеттүү деле эмесмин да. Мисалга сиз катталасызбы, катталбайсызбы? Кудайга шүгүр, мен бул жака 1 миллион 67 миң 300 рубль салып койгом да. 1 миллион салып койгом, мындайча айтсам. Сиз катталасызбы, катталбайсызбы, акчаңызды саласызбы, салбайсызбы? Менин башым деле оорубайт, ачыгычы. Сиз как будто акча салбай койсоңуз, сиз катталбай койсоңуз эле мага күнүмдүк киреше түшпөй калбайт эмес да. Сиз поток кешке кирсеңиз, кирбесеңиз, биз поток кешти сүйүүчү адамдар өзүбүздүн акчабызды салып, көбөйтүп, чыргап иштей беребиз чындыгындачы. Мисалга, негатив сүйлөп отурган адамдар чындыгында командага мен албаймын, ал адамга энергиямды кетирип, убактымды короткум келбейт да, чындыгындачы. Вот бул поток кешке адамдар өзүнө ишенген үчүн, акчасын көбөйткүсү келгени үчүн кирет да. Мен ишенбеген негативдүү адамдын башын айландырып, көңүлүн алып, алдалап, салдалап бул жака киргизгим келбейт. Мага андай адамдар кереги жок, чындыгындачы. Бул жака ар бир адам өзүнүн акчасы менен өзүнүн ишениминин келишин каалаймын. Баарыңыздарга түшүнүктүү болду.